Арбағыла балдар. Бар болсын ағайын. Бүгін сабаққа даярбыз балдар? Анда бізде бүгін сабаққа даяр болсаң, алтын жер қабыл болсаға, бүгін сабаққа даяр болу, сабақ активті қамшы топтармен істеу, тәртіпті тазалықты сақтау, уақытты тура пайдалану, анан сабақтан өзінен жеңіп шығара білу. Балдар, ана эмесе сабақ баягына чейин алтын эрежени толук сактайбыз. Мен сиздерди топко бөлүп алсам, 3 топко бөлөбүз. Бизде биринчи тобубуз максат тобу болот. Максат тобу эгерде суроолорго суроо жооптор ким турат жооп берген болсо, мына бүтүрүүлөрдү эмне кылабыз биз үстүнө коюп кетебиз дагы сабактын аягына жыйынтык чыгарабыз. Биринчи тобубуз максат тобу, экинчи тобубуз ийгилик тобу. Бул жерде дагы өзүн өзү баалайбыз. Эми үчүнчү тобубуз кадам. Бул билик кутчасы дегенибиз бекерде билик кутчасы эмес экен. Себеби сен сабактын аягына чейин өзүңөрдү эмне кылса, топтор менен баалайсыңар. Алтын эреже менен тааныштык. Анда сиздер менен жагымды айтып болсак, биз эмнелерди көрүп турабыз? Телефондун түзүлүшүн көрүп турабыз. Бирок бул жерде цифралар эмне менен жазылган? Сөздөр. Мен өзүм телефон номерим айтам, сиздер кайталайсыңар. 05 эмнелерди көрүп турабыз? Телефондун түзүлүшүн көрүп турабыз. Бирок бул жерде цифралар эмне менен жазылган? Сөздөр менен. Мен өзүм телефон номерим айтам, сиздер кайталайсыңар. 0551 96 06 45. Ким кайталап турат? Ана Тутубек айтып көрчү. Классна супер жакшы, укмуш орто, классна орто, кол супер. Азамат, туура кайталады. Манайыңар жакшыбы? Бүгүн 2025-жылдын 24-январы сабагыбыздын темасы максат ийгиликке кадам. Дегеле максат дегенде балдар эмнени түшүнөт? Ана туура кетин ала. Максат бул аракет дейт. Сакбаев. Максат бул келечекке кыялдар. Келечекке койгон кыялдар дейт. Шакирова. Кыялдын жыйындысы дагы кимдин ойганда Атызакова. Жетишүүгө умтулуусу деп дагы кимдин ойгандай? Демек максат жалпы сан эмне балдар бул аракет деп койсок болобу? Же болбосо кыялдардын жыйындысы. Ар бир адам жакшы төрөлгөндө эмне болот? Жакшы үмүт менен төрөлөт. Ар бирок бул жашоо чоң бир сыноо. Ошол сыноолордо эмне кылыш керек? Максатты туура коюп, ийгиликтерге жетишиш керек. Максаттын дагы кандай түрлөрү болушу мүмкүн? Максаттын түрлөрү бөлүнүп болушу мүмкүнбү? Кандай бөлүнүшү мүмкүн максат? Эмнесине жараша болушу мүмкүн максат? Жаш турган жараша дагы эмнесине жараша болушу мүмкүн? Биз сүрөттөн көрүп турабыз эмнелерди? Адамдын жашоосуна, адам баласы төрөлгөндөн баштап акыркы сапарга узганга чейинки бизде сүрөттөрүбүз жолдо чагылып турат. Эгерде биз максатты туура коюп койсок, убакыт эмне болуп кетет? Убакыт өтүп кетет. Андан биз максатты туура коюп койсок, убакытты туура пайдаланбасак, эмнеге жете албай калабыз? Ийгиликке жете албай калышыбыз мүмкүн экен. Себеби биз максатты туура койбосок, ийгилик жаралбайт. Ийгилик жаралбаган болсо, биз алдыга кадам таштабайбыз. Ошон үчүн биз биринчиден убакытты туура пайдаланышыбыз керек, максатты үйрөнүшүбүз керек. Числону коюп, теманы жазабыз. Сабагыбыз максат менен таанышабыз. Сабактын жүрүшүндө алдыга туура максат коюу, ийгиликке жетүү, максаттын түрлөрү менен таанышасыңар. Бир эле учурда көп максатты коюп, ийгиликке жетүүгө мүмкүнбү? Аны билесиңер. Анан максатка, ийгиликке кантип жетүүнү үйрөнөсүңөр. Максат бул жаш өзгөчө күнү караша да бөлүнүшү мүмкүн. Максаттын түрлөрү болушу мүмкүн экенин биз таанышат экенбиз. Анан көп эле бир максаттарды коюп алып, ийгилик жаратсак болобу деген суроого жооп аласыңар. Анан максатка, ийгиликке кантип жетүүнү үйрөнөсүңөр. Максаттын түрлөрү. Максат так жана анык болуш керек. Максат өзүңдүкү болуш керек. Максат бийик, ошондой эле жетүүгө мүмкүн болуш керек. Максатты убактысы белгиленген болуш керек. Ал эми болгон болсо, максатты кагаз бетине жазылыш керек.
Biz maksatты мынакей негизги 5 түрүнө токтолдук. Максатты койгондо биз туура жана тап коюшубуз керек экен балдар. Максат өзүндүкү болуш керек экен. Максат бийик, ошондой эле жетүүгө мүмкүндүк болуш керек экен. Максат убактысыз сөзсүз белгиленип, ал кагаз бетине эмне болуш керек экен? Чиймеленип жазылыш керек экен. Максаттарыма канткенде жетем? Өзүңө көбүрөөк ишеним арттыруу, көбүрөөк досторду табуу, көбүрөөк кубанычка ээ болуу, анан ийгилчек болуу. Биз максаттарга жетиш үчүн ушу негизги ушу 4 баскычка биз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Өзүбүзгө биз ишеничтүү болушубуз керек экен. Көбүрөөк досторду таап, же болбосо биз айланабызды көбөйтүшүбүз керек экен. Анан ар убакта биз кубанычта болуп жүрүшүбүз керек экен. Төртүнчүсү бул ийгилчек болушубуз керек экен. Эмнелер жасашыбыз керек? Оюңар айтып койсуңчу. Аракеттениш керек экен. Дагы максаттарга жетүү үчүн биз дагы эмнелерди жасашыбыз керек экен? Демек балдар мынакей. Максаттардын тизмесин түзүү, андан кийин мынакей. Максаттын канча убакытта сөзсүз ал эмне болуш керек экен? Убактысы белгилениш керек экен. Эгерде белгиленбей калса эмне болот экен? Жөн гана кыял бойдон кала берет экен балдар. Андан кийинкисин карагыла. Кандай кадамдарды жасаганарды пландаштырыш керек. Мен максатыма жетиш үчүн эмнелерди кылам деп сөзсүз биз эмне кылышыбыз керек экен? План түзүп. Анан кийинкиси тоскоолдуктарды эске алып. Биз максатка жеткенге сөзсүз тоскоолдуктар пайда болушу мүмкүнбү? Мүмкүн, Ал эми акыркысы эмне экен? Өзүңдү милдеттен бир, мен ушуга жетишим керек, ошого мен барышым керек деген өзүңдү милдеттенишкен. Ал эми акыркысы эмне экен? Максатыма жетүү үчүн бүт күчүмдү жумшайм деп өзүбүзгө дагы эмне болушубуз керек экен? Убада беришибиз керек экен. Демек балдар, максат коюуда биз сөзсүз кеңпейилдүүлүк керек болот экен. Сабырдуу болушубуз керек экен. Анан кийин жоопкерчилик. Эгерде бизде ушул негизги 3 адамдык сапат болгон болсо, биз максат кое алат экенбиз. Сабырдуулук менен, кеңпейилдүүлүк менен, анан жоопкерчилик менен. Демек биз максатты койдук. Максатты койгондон кийин эмне жаралыш керек бизден? Ийгилик жаралыш керек, Мынакей ийгилик. Ийгиликке жетүү үчүн биз сөзсүз кечиримдүү болушубуз керек экен. Андан кийин изденүүчүлүк. Биз адамдарды кечиримдүү болгон болсо, анан изденүүчүлүк көп изденген болсо, кандай эмне келет экен бизге? Ийгилик өзү эле келет экен. Ийгилик келгенден кийин бизге келечегибизге эмне ташталат? Кадам ташталат. Анда эмесе балдар, максат, ийгиликке кадам деген тема мен оюмда силерге түшүнүктүү болду. Анда эмесе азыр суроо жооп кылабыз. Силер мындан ары дагы кандай аракеттерди жасайсыңар? Бүгүндөн баштап менин көзөмөлдө тез ойлорду болушуна жол бербейбиз. Дагы ким кандай аракеттерди жасап көрөт? Бүгүндөн баштап мен өз жашоомду жоопкерчиликке алдым. Жакшы, дагы. Бүгүн мен жан дүйнөмдөгү адилетсиз деп эсептеген сезимдерден. Дагы. Ким кандай аракеттерди жасап атызат? Бүгүн мен баардык адамдарды кечирем жана аларды түшүнүүгө аракет кылам. Жакшы. Бүгүндөн баштап мен сабырдуу болууга умтулам. Дагы. Бүгүндөн баштап мен жашоодо кыйынчылыкка жол бербейм. Дагы ким кандай аракеттер кылат? Бүгүндөн баштап мен жан дүйнөмдү таанып билүү үчүн изденем. Жакшы. Демек биз бүгүндөн баштап максат. Суроого ким жооп берип көрөт? Рамила жооп берип көрчү. Суроого. Жолду билгенге жол берүү үчүн бүткүл дүйнө артка чегинет. Менин оюмча А болсо керек, Волков. А болсо керек. Дагы ким кандай? Турдубек. Менин оюмча Дэвид Стажердин. Ким окуп койду? Артынан кадам таштоочу тепкичтерди пайдалануу керек. Менин оюмча Джо Жирард. Туура жооп. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду балдар? Түшүнүктүү болду. Бүгүн биз эмне теманы өттүк? Максат, ийгилик, кадам. Анда биз топтордун жыйынтыгын чыгарабыз. Максат тобу канча билгилүү топтодуңар?
11. İyilik тобы 12. Al эми кадам тобы 6. Demek bu жерде эң жигердүү катышкан кайсы топ болду? Ийгилик тобуна ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду. Тапшырганды түшүндүңөрбү? Үйдөн ар бирибиз эмне кылабыз? Алдыга койгон кадамдарыбызды жана максаттарыбызды жазып келебиз. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болгон болсо максат сабак өз максатына жеткен болот.